Нарватым мекендештер, КТРК спорт каналы назарыңыздарды Аққұла ат майданына бұрат. Бұл жерде Норuz майрамына қарата чейрек финалдық беттештер көкпері ойынша улануда. Бұл чейрек финалдағы ең ақырқы ойын. Бұға чейін 3 ойын болып, анда Бөрілі, Сарыөзен жана Достық командалары жарым финалға шықты. Азыр кезек болса ИИМ менен Ички иштер министрлигинин командасы менен Талас командаларынын ортосунда. Албетте Талас командасы фаворит болуп эсептелет. Көк кийимчендер булар Талас курама командасы, ал эми кызыл кийимчендер Ички иштер министрлигинин командасы. Азыр болса, булардын ортосунда беттеш баштала турган мезгилге келип жетти. Талас 8-1 финалда өздөрүнүн атаандашы Нарын менен ойноп 27-0 эсебинде уткан. Бул дал ушул турнирдеги эң чоң айырмачылык менен ойнолгон беттеш болуп эсептелет. Анда Талас бул жөн гана бул беттештин фаворит эмес, жалпы турнирдин күчтүү командасы болуп эсептелет. Бирок аны албетте иш жүзүндө такташы керек. Анын үчүн финалда ошол Сарыөзен менен Бөрүлүнүн кимиси жеңсе, ошого чыгат. Эгерде азыркы ИИМдин командасын ута турган болсо, жарым финалга чыккан алгачкы жұп анык. Бул Сарыөзен менен Бөрүлү. Ал эми азыр жарым финалга бул кийинки сеткадан Достук командасы чыкты. Азыр Талас менен ИИМ командасынын кимиси жеңишке ээ болсо, мына ошол оюнчуну, мына ошол команданы Достук командасы күтүп алат. Эки командадан тең 4 оюнчу талаада. Демек булар беттешти баштайт. Бирок бат-баттан оюнчулар алмашып турарын эске алып, биз негизги курамды эмес, ошол 4 оюнчуну эмес, жалпы эле оюнчулардын курамын тааныштырып баштайбыз. Таластын биринчи катар сан менен ойногон оюнчусу Марлис Койгелдиев, минген аты ТТ, Урмат Шерип-Бековдука минген аты Рембо. Ал эми Айбек Исаков, Шамкулак, Тынчтык Кабылбеков, Торпедо, Бактияр Жабагиев, Каракуш, Жоки Орозбаев, Эртору, Карыпбек Эшиев, Вулкан, Бархат Супаттаев, КамАЗ, Нуржан Мелисбек уулу Острый, Ахиллести минип жүргөн Урмат Раушан уулу, ал эми Евро деген ат менен Норuz Раатбек уулу жана Сейитбек Анарбек уулунун минген аты Чагылган. Ал мезгилде Таластын оюнчусу мына азыр чабуулга чыгып баратат. Бул Жоки Орозбаев Эрторунун үстүндө. ИИМ командасы негизинен 8-1 финалда Казарманга каршы ойногон. Казарманды биринчи таймда эмес, бирок экинчи, үчүнчү таймда ийгиликтүү өздөрүнүн оюнун көрсөтүү менен жете алган болчу. Азыр мына ИИМдин Тайгазаны жака Талас командасы барып, бирок упайды ачканга мүмкүнчүлүк ала албай жатышат. Өзү мына Жоки Орозбаев өзү жалгыз 3 оюнчуга каршы туруштук берүүдө абдан мыкты, мындай чыныгы күчтүү оюнчулардын бири. Бирок 3 ИИМдин чабындези дагы азыр Жоки Орозбаевтан улакты тартып ала алган жок. Азыр дагы бир аракет бул жерде орун алып, бирок улак Тайгазанга салынбай жатат. Азыр биз ИИМдин командасы менен оюнчулар менен тааныштыра элекпиз. Кооптуу абал жаралууда. Жана эсеп бул жерде ачылау жана эсеп ачылды. Дал ошондой улакты салган оюнчу бул жерде Жоки Орозбаев. Жоки Орозбаев ошентип өз командасына алгачкы упайды алып келди. Эсеп сандары 1-0. Эми биз ИИМдин командасы менен тааныштырып өтсөк, Темир Молдокулов, минген аты Тайтору, бул ИИМ командасында өзүн жакшы ИИМ командасынын лидери деп айтсак болот. Андан ары Эрлан Ибраимов бар, минген аты Немой, Нурбек Жакыпбековдуку Рим,
Улан Самсалиевтікі Ақжол, Жаныбек Базарқұловтікі Чавалекей, Дулан Адамбаев Зорро, Талайбек Байсубек улы Ақ Байпақ, Адлет Талант улынықы Генерал, Уланбек Мелисовтікі Гүміш Құйрық, Ермек Жумабековтікі Краз, жана Мақсат Майтықовтікі Белек. Дазыр орталық бөлікте жатқан улақты жерден еңіп кету екі ойыншылар үшін тең. Азырынша оңойға тұра елек. Ал мезгілде таластың ойыншысы жерде жатқан улақты қармағанға мүмкіншілік алып, бірақ көтеріп кеткенге шарт түзі алған жоқ өзіне. Улақтың үстінде өзін атыменен басып алып, шындай өзгөчө атменен тұрған бұл Нұржан Мелиспек ұлы, менген аты Острый. Талас командасы нашыл нарынды 27-0-менен ұтып, бір топ өзінен байгелі орындарға күреше тұрған атандаштарын бір топ жүрегінің сесін алған болчу. Ал мезгілде азыр жерге құлап тұрып андан ары ойын уланып кетті. Жерден улақты еңіп алғанға Сейітбек Анарбек ұлында мүмкіншілік болды. Сейітбек Анарбек ұлы есепте 2-0-ға жеткіргенге жақшы мүмкіншілік бар әлі, бірақ бұға қаршы ойнаған Талайбек Байсубек ұлы ұшындай қопты болды. Дағы ділемна есеп сандары жоқ. 2-0-ға жетпей қалды. Шол Сейітбек Анарбек ұлы чағылған ысымды атыменен Тайғазанның жанына барып, улақты таштай тұрған ұшырда Тайғазанның 80 сантиметрлік қырына барып, дал ортасыменен тұрып қалды. Әме азыр біз иімден құрамындағы чауылды көрөз. Илдам чауылға мүмкіншілік жоқ, анын жолын тосып тұрған ойыншылар бар. Темир Молдоқұлов Тайторы менен улақты өз қарамағына алып баратат. Қапталда шыл таластың Тайғазанына жақын аралықта азыр улақты тартып алуға олған әрекеттер жүрүдө. Ал мезгілде дағыдылы Темир Молдоқұлов улақты ешкімге берчіде емес. Чынығы улақты тарту алуға олған әрекетті азыр таластың ойыншысы өзіне ишенімді улақты тақымға басу алды. Азыр болса бұл жерде Урмат Шеріпбеков улақты Урмат Шеріпбековты мінген аты Рембо. Нашыл Рембо менен улақты алып деме қаптал чейінен улақ сыртқа шығып кеткен жоқ. Андықтан дал ұшыл иімден Тайғазанның тұшында азыр улақ үшін болған күреш орын алып жатқан мезгілі. Дағдылы иімден ойыншыларында улақ еме қарама қаршы Тайғазанды көздей жоғырқы ылдамдықта баратқан ойыншы бұл Ерлан Ибраимов. Топтон суырылып чыга алған жоқ. Анткени анын эки жагынан тең таластын эки ойынчысы келип калды, бирок улакты эчкимге бу Ерлан Ибраимов берчүдө эмес. Мына күү менен бараткан мезгилде улак аянттан сыртка чыгып кетпеши үчүн мына жерге улакты таштап кетти. Эми бул жерден кайсыл команда ийгиликтүү болуп чыгат. Эсеп сандары азырынча 1-0. Жоки Орозбаевдин улакты Тайгазанга таштаган мезгили мына ошол азырынча жалгыз гана ушундай ийгиликтүү абал бойдон калууда. Ийимдин командасы таласка татыктуу атаандаштыкты көрсөтүп жатат. Бул бирок алгачкы мүнөттөр чыныгы команданын деңгээли ушул экинчи таймдан баштап билинет деп айтсак болот. Бул бетте албетте 3 таймдан турат, 20 мүнөттөн ар бир бөлүк. Ал мезгилде эми калыстын ышкырыгы жаңырды. Жекеме жеке
ойынды башта орын алат. Ортолық бөлікті таластың ойыншысы Урмат Раушан уулу, минген аты Ахиллес. Бұл Ахиллес әлбетте ушундай жекеме-жеке чыгуудағы Кыргызстандагы эң мыкты аттардын бири. Буга каршы турчу аттар кийинки жарым финалдык беттештерде же мүмкүн азырдагы татыктуу каршылык көрсөткөн аты пайда болуу көрөбүз. Себеби бул дээрлик алгачкы жекеме-жеке чыгуулардын бири, катары менен экинчи жекеме-жеке чыгуу. Ахиллес өзүнүн ахиллестигин кылып азыр биринчи номер менен иштеп жатат. Темир Молдокулов Тайтору менен. Анын артында Тайтору Ахиллеске толук каршылык көрсөтө албаарын билгенден кийин ушунда экинчи номер менен иштегенге аргасыз. Урмат Раушан уулу улакты жерден көтөрүп ала алды, такымга басты жана чабуулга чыгышы керек. Чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк алды. Ахиллестин ылдамдыгы ага бир да оюнчу каршы чыга албачудай. Эсеп сандары бул жерден албетте 2-0 болушу керек. Жана эсеп сандары 2-0. 2-0 Азамат Нуржан Мелис жагычтар Урмат Раушан уулу өз командасына экинчи упайды алып келди. Талас бул беттештин фаворит экенин албетте баарыбыз жакшы билебиз. Андыктан ал иш жүзүндө ошентип акырындап ишке ашып баштады. Урмат Раушан уулу 1989-жылы төрөлгөн. Өзүнүн азыр чыныгы күчкө толуп турган учуру ортолук бөлүктөн кезектеги улак үчүн болгон күрөш башталды. ИИМ командасынын оюнчулары өздөрүн азырынча жакшы жагынан көрсөтө элек. Калсын ышкырыгы жаңырды. Андыктан оюн токтоду. Бул жерде улак үчүн бир да оюнчу күрөш жүргүзбөшү керек. Азыр ИИМдин оюнчусу Улан Самсалиевке ооз-2 эскертүү берилди. Ал мезгилде Талас командасынын оюнчусу Бактияр Жабагиев кара куш менен сызып баратат. Ой, Азамат! Бактияр Жабагиевдин чебер оюнчу экени ушул жерден билинди деп айтсак болот. Ага каршы Ерлан Ибраимов жолунан тосуп чыккан. Ерлан Ибраимовдун үстүнөн ашыруу менен тайгазанга Бактияр Жабагиев улакты таштап кетти. Бул болсо Жабагиев дагы 1989-жылы төрөлгөн. Экинчи упайды алып келген Урмат менен бир курактагы оюнчу. Ортолук бөлүктөн 3-чү ирет оюн башталып отурат. Эсеп сандары 3-0. Мындай темп менен кете турган болсо, албетте Талас командасы ири эсепти каттап койгонго мүмкүнчүлүк ала алат. Биз чейрек финалда өтө ири эсепти көрө алган жокпуз. Бөрүлү 2-1 эсебинде ак сууду утту. Сары Өзөн Талас жаштарын 2-0 менен утту. Ал эми Достук менен Арашанда гана бир аз жакшы эсепти көрдүк. Ал 5-0. Азыр болсо ИИМдин оюнчусу Дулан Адамбаев улакты жерден көтөрүп кете алды. Эми чабуулга дал ушул жерден чыкмак, бирок улак жерде калып калды. Бир аз улакты көтөрүп кеткенге бул жерде кенен аянт жок. Капталдагы тосмого жакыныраак турат. Ал учурда жалгыз калган оюнчу гана улакты албетте жерден эңип кеткенге өздөрүнө шарт түзөө ала алат болушу керек. Эки команданын тең негизинен аттары жакшы, деңгээли жагынан эми бир аз айырмачылык болгон менен чыныгы таза кандуу аттар, көкбөрү үчүн жаралган аргымактар деп айтсак болот. Ал мезгилде калсын ышкырыгы жаңырып, эми албетте оюн ортолук бөлүктөн орун алышы керек. Азыр болсо улакты албетте ортолук бөлүккө улакты коюп, азыр кайрадан жекеме-жеке орун алат. Бул ирет Ахиллес ортого чыккан жок.
жок, Талас командасынан ооба Ахиллес чыгыптыр. Анын каршылашы мына Ийимдин оюнчусу дагы улакты күтүп турган мезгили. Ал учурда Ийимдин бир оюнчусунун тагыраагы Айбек жок, бул жерде Нурбек Жакыпбаевдин аты Рим ысымдуу аты азыр каршылыкка жол берди. Мына Ахиллес менен чыккан Раушан уулу Урматтан мына ийгиликтүүрөөк болуп, бул ирет Ийимдин оюнчусу Максат Майтыков. Дал ушул өз учурунда Талас командасында ойноп жүргөн Максат Майтыков улакты жерден көтөрүп кете алды, бирок оюн таласында аны кармап кала алган жок. Өзүнүн кармаган күүсү менен барып каптал чийинден сыртка чыгып кетти. Кайрадан борбордук бөлүктөн улакты өйдө көтөрүп кетүү мына аракети уланат. Максат Майтыков 1982-жылы төрөлгөн, минген аты Белек. Жана мурдагы өзүнүн командасына каршы ойноп жаткан бул оюнчу. Эми ортодон кайрадан чабуул башталды. Ахиллес менен Белектин ортосундагы тирешүү. Ахиллес мындай атка албетте толугу менен атаандаштыкты бере алабы? Ушунчалык тирешүү, ой, кандай кызыктуу көрүнүш. Бирок биринчи номер менен дагы деле Ахиллес жана анын ээси аны минип жүргөн оюнчу Урмат Раушан уулу. Улакка жакын турат. Дагы бир жолу Белектин үстүндөгү Максат Майтыков аракетин жасап көрөт. Раушан уулу улакты өз карамагына ала алды. Ушунчалык өзүнө ыңгайлуу. Ахиллес кайра айланып туруп азыр Максат Майтыковду өзүнө жеткирбей койду. Эсеп сандары 3-0. Бул албетте Талас командасы үчүн жакшы ыңгайлуу көрүнүш. Муну менен Талас командасы токтоп калары албетте күмөн. Азыр Майтыков улакты өзүнүн өнөктөшүнө ашырып берди. Ал эми жаңылбасам бул Сейитбек Анарбек уулу, минген аты Чагылган. Мына Чагылган менен азыр жебедей сызып баратат. Бирок бул карама каршы Тайгазанды көздөй жол тартып алды. Ошондуктан кайра сол тарапты көздөй кетиши керек. Сейитбек Анарбек уулу 1992-жылы төрөлгөн оюнчу. Тайгазанга жакындай алган жок. Мына эми өзүнө шарт түзүлдү. Тайгазанга улакты салганга мүмкүнчүлүк болгону менен ал улакты такымга басып алган. Такымдан улакты чыгарып Тайгазанга таштаганча анын атаандаштары жакын басып келип ушундай каршылыкты көрсөтүп кала алды. Ийим командасы албетте анчалык алсыз командалардын катарына кирбейт. Ушундай күчтүү Талас менен ойноп жаткан учурда болгону 3-0 эсебинде утулуп жатканы дагы бул Ийим командасы үчүн өзүнчө бир комплимент деп айтсак болот. Алардын дагы албетте гүлдөп турган, мына жылы жанып турган учурлары болгон. Бирок бүгүнкү күндө Таласка каршы татыктуу атаандаштык көрсөтүшүнө албетте мен жеке көзүм жете бербейт. Бирок татыктуу оюнду көрсөтүп бере алат. Ал эми эсеп жагынан алдыга озуп чыгып, аларды жеңип алуу бир топ кыйынга турат. Мына оюндун жүрүшүндө деле байкалууда. Азыр Ийимдин оюнчусу Максат Майтыков бул Ийимдин курамындагы эң күчтүү оюнчулардын бири. Ал мезгилде Талас командасынын оюнчусу улакты жерден эңип алды. Бул жерден албетте токтошу керек дагы. Карама каршы тарапты көздөй сапар тартышы керек. Бул Бактияр Жабагиев айрыкча 3-чү упайды ушунчалык өз командасына жакшы алып келди. Бактияр Жабагиев ортодон Максат Майтыков чыккан учурда анын үстүнөн улакты ашырып өтүү менен кооз улакты салган. Дал ушундай улактын салынышы эң кооз аракеттердин бири деп айтсак болот. Азыр Темир Молдокулов Жабагиевке каршылык көрсөтүүнүн аракетинде улактын бир бутун кармап алган. Ал мезгилде өзгөчө
көрүнүш бул жерде орун алууда, бирок улак жерде албетте калып калды. Ошол замат таластын башка оюнчусу улакты көтөрөм деп ал дагы ийгиликтүү боло алган жок. Эми жерден улакты эңип кетүүгө болгон аракеттер 1 мүнөткө чейин орун алат. 1 мүнөткө чейин көтөрүп кетсе, жакшы. Көтөрбөй калса, кайрадан биз жекеме-жеке чыгууларды көрөбүз. Бул эки команда да тең, жекеме-жекеде татыктуу оюнду көрсөтө алган оюнчулар бар, аттар бар. Ортолук бөлүктө улак кармалып турат. Жана жерде жаткан улакты көтөрүп кетүү мындан ары убакыт өткөн сайын кыйындай баштайт. Ал учурда Азамат таластын бул оюнчусу бир эңкейип улакты жерден өйдө көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды. Бул Карыпбек Эшиев, минген аты Вулкан. Мына ушул Вулкандын үстүндө Карыпбек Эшиев бир сыйра айланып чыкты. Карыпбек Эшиев 1983-жылы төрөлгөн. Жакшы оюнчулардын бири. Албетте буга чейин мындай ийгиликтүү кыймыл аракети менен эсте кала элек, бирок алдыда албетте 2 тайм бар. Биринчи таймдын жана эсеп бул жерде дагы өзгөрдү. Мына ушул биз албетте Марлис Койгелдиев менен Карыпбек Эшиевдин аткаруусундагы бул аракет. Бул жерде байкашымча Марлис Койгелдиевдин атына жазылат болушу керек. Марлис Койгелдиев 4-0 эсебин жазып койду, каттап койду. Марлис Койгелдиевдин минген аты Тыты, өзүнүн жаш курагы болсо 34 жашта. Эң тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Ал мезгилде биринчи тайм соңуна чыкты. Эсеп сандары 4-0. Экинчи тайм башталды. Талас менен ИИМ командаларынын ортосунда биринчи 20 мүнөттүк жыйынтык боюнча 4-0 эсебинде Талас командасы алды да. Ал учурда ИИМдин оюнчусу Талайбек Байсубек уулу улакты жерден эңип кетип ошол замат чабуулга чыккан, бирок өзүнүн күүсүн кармай албай аянттан албетте сыртка чейин чыгып кетти. Улакты жерге таштаган жок, анткени азыр Талас командасынын тайказанынын 20 метр аралыкта турган жерге азыр улакты таштайт дагы. Эми ошол замат жекеме-жеке чыккан оюн орун алат. Биз кайрадан Ахиллести көрөбүзбү? Мына Ахиллес келатат бул жерде. Урмат Раушан ууланы чаап жок, Ахиллес чыккан жок. Ал учурда башка оюнчулар Айып аянтынын ошол тегерек аянттын ичинде ал мезгилде ИИМдин оюнчусу Максат Майтыков. Мына бул жекеме-жекедеги ИИМдин командасындагы эң мыкты оюнчу, жерде эңип кетүү жагынан дагы жана ыңгайлуу учурду өзүнө кармай алган жагынан дагы мыкты. Андыктан түз эле жок, демек тайказандар алмашып, эми азыр сол жактагы тайказан мына ушул албетте Таластын тайказаны болуп эсептелет. Мына ошол Таластын тайказанын көздөй бараткан учурда улак ат менен кошо, анын ээси менен кошо аянттан сыртка чыгып кетти. Эми ортолук бөлүктөн азыр албетте жекеме-жеке орун алат. Бул ирет кайрадан Майтыков чыгат болду экен, анткени Майтыков бул жагынан ийгиликтүү оюнду көрсөтүүдө. Мына Раушан уулу Ахиллес менен чыкты. Ал эми Максат Майтыков Белек анын минген аты. Белек азыр Майтыковго каршылык көрсөтө албай экинчи номер менен иштеп калды. Анткени буга чейинкисинде мына ушул Ахиллес чыккан эмес дагы. Андан Майтыков ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып улакты жерден алып кете алган болчу. Ал эми Раушан Урмат Раушан уулу азыр
улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракетин жасайт. Мына Майтыковдун ушундай анын колу ушунча жетчүдөй болуп, Ахиллестен бери жагында туруп, улак ары жагында турган учурда улакты кармаганга бир аракет жасап көрдү. Бул албетте улакка жетпей турган бештен белгилүү, бирок ага карабастан ушундай бир өзгөчө, кооз, күлкүлүү көрүнүштө. Биз мына көрө алдык сиздер менен чогуу демилгени колго алууга канчалык аракет кылып, активдүүлүк кылганы менен анын минген аты белек Ахиллеске татыктуу каршылык кылышы дээрлик мүмкүн болбой жатат. Ал мезгилде мына бир эңкейип булакты жерден Урмат Раушан уулу өз карамагына алып кетти. Ал өзүнүн тайказанын көздөй баратат. Бул муну албетте Раушан уулу жакшы билет. Эми карама каршы аралыкка Урмат Раушан уулу экинчи упайды өз командасына алып келген. Жападан жалгыз, эч кандай ойлонбостон эми эсеп сандары 6-0 болушу керек. 6-0, ооба, дал ошондой. Азамат Урмат Раушан уулунда ушунчалык, кечиресиздер, 5-0. Ушунчалык жакшы шарт Урмат Раушан уулуна түзүлдү. Ал бир нече секундаларга чейин, жок эле дегенде мына бир 10 секунддай убакытта анын жанына ийимдин бир да оюнчусу келе алган жок. Мында ошондон ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып экинчи таймдагы алгачкы упайды биз көрө алдык. Улак кайрадан ортолук бөлүктө жерден улакты эңип кетүүгө болгон аракетти биринчи ирет азыр Талас командасынын оюнчусу Нуржан Мелисбек уулу аракет кылып көрдү. Нуржан Мелисбек уулунун экинчи аракети ийгиликтүүрөөк. Эми ар бир оюнчулар мына толугу менен белгиленип аныкталган. Ал мезгилде Максат Майтыков абдан жакшы улакчы экенин ушул жерден далилдеп отурат. Анын оюн жүргүзүүсү мындай жеке мага жакты деп айтсам болот. Мындай бир нече ирет улакты жерден эңип кетүүдө ийгиликтүү болуп, жекеме жеке чыгууда дагы өзүнүн жакшы жагынан көрсөтүп атат. Азыр улакты мына жерден кайрадан эңип кетүүгө болгон аракеттер орун алып, улак алынары менен албетте кайсыл оюнчу болбосун чабуулга чыгаарынан эч кандай шек санабай эле койсо болот. Мына Талас командасынын оюнчусунда тагыраагы Бактияр Жабагиевде бир нече секунда убакыт болду, бирок ал учурдан пайдаланып улакты жерден көтөрүп кете алган жок. Көтөрүп кетүү негизинен кыйынга турат. Азыр Ерлан Ибраимов мына өзгөчө ылдамдык менен келе жаткан мезгили, бул өздөрүнүн тайказанын көздөй кетип калды. Жана албетте аянттан сыртта Ерлан Ибраимов 1985-жылы төрөлгөн оюнчу. Азыр өздөрүнүн тайказанынын жанындагы мына ортолук бөлүккө улакты таштап, дал ушул жерден кайрадан жекеме жеке чыгуу орун алат. Ахиллес бул ирет түз эле өзүнүн кандай ат экенин далилдеп, биринчи номерде иштеп баштады. Ага каршы Темир Молдокулов чыккан. Анын минген аты Тайтору. Мына ушул Тайтору, Белек сыяктуу аттар азыр Ахиллеске каршы тура албай жатышат. Ахиллеске мына ушул өзүнүн деңгээлдегидей аты керек. Жекеме жекеде ийгиликтүү ойнош үчүн азыр мына Ахиллестин үстүндө Урмат Раушан уулу өзүнө ишенимдүү турган мезгили. Бирок Урмат Раушан уулун буга чейин көрө алдык. Ушундай көпкө чейин кенен камырабастан туруп, бир эңкейип улакты жерден алып кеткенге жакшы мүмкүнчүлүгү бар оюнчу. Мына анын негизинде 5-чи упайды өз командасына алып келген. Бул ирет дагы ал ийгиликтүү болуп чыга алды. Жана бул ирет албетте мына ушул атайын тордон тагыраагы
тай қазандан улақты көтеріп кеткенге мүмкіншілік ала алған жоқ. Ал учурда Ахилес аянттан сыртқа шығып кетті. Улак менен кошо анын ээси Урмат Раушан уулу дагы артта калып, ошондуктан кайрадан жекеме-жеке чыгуу учуру. Ахилес мына азыр улак жок учурда дагы түз келип, ушундай тай казанын жанына келип тык токтоп, өзүнүн ээсине ыңгайлуу шартты түзүп берген. Бул жөн гана өзүнчө бир машыгуу. Ал мыкты аттардын катарында албетте баасы бир топ кымбат болгон, Кыргызстандагы эң кымбат баалуу аттардын бири. Ийимдин оюнчусу Максат Майтыков кайрадан чыкты. Максат Майтыков 1982 жылы төрөлгөн. Өзгөчө мына ушундай атырылып, ат менен келип ортолук бөлүккө улакты таштап берип, мына ышкырык жаңырды. Демек, убакыт башталды. Буларга белгиленген убакыттын ичинде албетте улакты жерден көтөрүп кеткенге албетте аракет жасайт. Урмат Раушан уулу улактын жанында. Биз албетте Максат Майтыковдун канчалык активдүү экенин буга чейинки жекеме-жекелерди да көрө алганбыз. Ал таптакыр мындай эркин, шашпай оюнду жүргүзүүгө Раушан уулуна шарт түзүп бербестен болгон аракетин ортого салып, ушундай мына улакты жерден көтөрүп кетүүгө шарт түзбөй, тоскоолдук жаратып, көп кыймыл аракет менен бул Раушан уулунун бери жагында туруп, улак ары жагында турса, аны алууга болгондагы аракетин жасап өткөн. Азыр мына экинчи таймда оюн бир аз ушинтип солгундай баштады. Анчалык көрктүүлүгү көрүнбөйт. Бул учурдан пайдаланып, албетте башка аттар эс алып турган мезгили. Азыр болсо мына Максат Майтыков дээрлик чийинден сыртында жүрөт, ушундай чаап келип улакты илип кетем деген аракети болсо керек. Эмнеси болсо дагы анын бул аракети өз жыйынтыгын берүүдө, себеби Раушан уулуна улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген жок. Эми башка атчандар ортодо. ИИМдин курамында Темир Молдокулов чыкты. Ал эми Талас командасынан Нооруз Раатбек уулу. Нооруз Раатбек уулу 1995 жылы төрөлгөн. Бул оюнчунун минген аты Евро. Ушундай өзгөчө ысымы бар бул ат. Дагы мына ушул Ахилес сыяктуу биринчи номер менен иштеп, эч кандай эркин, мына кенебестен турган мезгили. Темир Молдокулов болсо мына артта турат. Ал мына ушул Нооруз азыр улакты жерден көтөрө турган, эңип кете турган учурда гана жок, Темир Молдокулов улакты талашып баштайт. Мындай тура турган болсо, булардын дагы убактысы соңуна чыгып калышы мүмкүн. Нооруз камчыны мына оозуна тиштеди. Демек, бир колун толук бошотуп алды. Бир колу тизгинде, ал эми оң колу менен азыр эңкейип туруп улакты жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүгү болобу же бул оюнчулар дагы азыр бири-бирине ушундай каршылыктуу көрсөтүү менен убакыт кенен кетеби? Жок, андай эмес. Мына Таластын оюнчусу Нооруз Раатбек уулу улакты жерден ала алды. Азыр аянттан сыртка чыгып кайра киргендиктен, андыктан ар бир оюнчу бул азыр улакты жерден эңип кетүүгө болгон аракетин жасаса болобу? Жок, аянттан сыртка чыкпаптыр. Кайрадан демек жекеме-жеке чыгуу орун алган мезгил. Калыстын бул жерде ышкырыгы жаңыра элек. Бул ирет эми ИИМдин оюнчусу улакты жерден эңип мына өзүнө өңөрүп алганы менен убакыт соңуна чыгып калган. Кайрадан биз Раушан уулу менен Майтыковдун ортосундагы тирештик. Бул ирет мына Максат Майтыков ийгиликтүү болуп чыкты.
ага дээрлик мына 1,5 секундадай убакыт болгон. Дал ушул кыска убакыт аралыгында улакты өз карамагына ала алды. Булардын мына күүсү менен баратканы бул жерде көрүнүп турат. Демек ушул бараткан учурда эле улак аянттан сыртка чыгып кетери белгилүү болуп калган. Кезектеги жекеме жеке чыгууну биз көрөбүз. Мына учурдан пайдаланып биз жарым финалга чыккан оюнчуларды, командаларды тааныштырып өтсөк, 19 март күнү саат 11-де Бишкек убактысы боюнча албетте Бөрүлү менен Сары Өзөн командалары беттешет. Бөрүлү бүгүн чейрек финалда Ак Суу командасын 3-0 эсебинде утту. Сары Өзөн Талас жаштарын 2-0 менен утту. Андан кийинки жарым финалдык оюнда Достук менен Арашанды 5-0 менен утуп чыккан жарым финалга. Мына ушул Достук менен бул азыркы эки команданын жеңгени чыгат. Талас командасы 5-0 менен ишенимдүү алды да, демек жарым финалга чыкканга Талас командасы жакыныраак. Бирок мындай өздөрүнө ыңгайлуу упайды оюндун аягына чейин жок дегенде сактап калышы керек. Майтыков азыр минген аты менен жерге кулап кайрадан туруп кетти. Ал ушунчалык өзүн агрессивдүү алып жүрүп, мына жаны тынбаган кыймыл аракети менен гана Ахиллестин ээси Урмат Раушан уулуна улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Экинчи тайм көбүнчөсү жекеме жеке менен гана, жекеме жеке чыгуу менен гана өтүүдө. Бул улакты Урмат эңкейип бар улакты бөктөрүп алды, өзүнүн бутуна ыңгайлуу кылып таштап алды. Ал ушул өздөрүнө жакын турган тайказанды камалоого алат. Анткени бул ийимдин тайказаны, мына ушул ийимдин тайказанына улакты таштай турган бул албетте Талас командасынын оюнчусу Урмат Раушан уулу. Көпкө чейин мына аянттын ичинен сыртка чыкпай турган мезгили азыр өзгөчө көрүнүш бул жерде орун алууда. Сыртка чыкса эле албетте башка оюнчулар талашып чыкпайт. Андыктан жекеме жекеде азыр Урмат Раушан уулунун позициясы абдан ыңгайлуу. Бирок аягына чейин үмүтү өчпөгөн Максат Майтыков. Максат Майтыков ушинтип улактын бир бутунан кармап алып турган мезгили. Канчалык активдүү Максат Майтыковдун бул аракетин биз албетте белгилеп өтүшүбүз керек. Ушунчалык аракет абдан күч. Анын оюна койсо Ахиллестин үстүнө минип алып, андан ары чаап кетчүдөй туруар, өзүнүн атынан дээрлик башка атка өтүп кетчүдөй мүмкүнчүлүктү түзүп ала турган Урмат Раушан уулу эми гана чыга алды. Ал учурда тайказанга улакты салганга мүмкүнчүлүк түзүлбөй калды. Анын өнөктөштөрү башка оюнчуларды мына ушул жолдорун, атаандаштарынын жолдорун толук тосуп турушу керек болчу. Ал көпкө чейин күтүп турганы ушул өздөрүнүн оюнчуларынын ыңгайлуу позициясын ээлеген мезгилде гана ишке ашырууга аракет жасаган. Азыр мына Ахиллестин ээси улакты азыр мына эсеп ошентип 6-0 жетти. Ой азамат, мына эки оюнчу азыр Норуз Раатбек уулу жана өзүнүн өнөктөшү менен бирге алтынчы упайды өз командасына алып келди. Бул абдан комфорттуу эсеп айырмачылык 6-0. Демек бул беттештин ошентип жеңүүчүсү дээрлик аныкталып калды, бирок 100% эмес. Андыктан беттеш мындан ары уланат. Ийим командасы жок дегенде 1 упай алышы керек. Мындай оюну менен 1 упай алганга аларда мүмкүнчүлүк түзүлөбү. Талас командасы оңой менен атаандаштарга андай шарт түзбөйт. Кече Нарын командасын 27 эсебинде уткан учурда дагы мына ушундай өздөрүнүн тайказанына бир дагы улакты таштаткан эмес. Азыр деле алардын тайказаны кургак бойдон.
Андыктан ушинтип өз тайгазанын ошентип кургак сактап келаткан Талас командасы. Азыр болсо мына Жоки Орозбаев улакты жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүк алып туруп, бирок ал жокко чыгып калды. Дагы улакты алуу үчүн болгон аракеттер позициялык мына чабуулдарда орун алууда. Темир Молдокулов, активдүү Максат Майтыков, активдүү ал мезгилде Талас командасынын оюнчусу Бактияр Жабагиев улакты көтөрүп кетти. Өзүнүн тайгазанын көздөй баратат. Бул күйсү менен албетте аянттан сыртка чыгып кетет. Ал учурда экинчи бөлүк соңуна чыгып калды. Эсеп сандары 6-0. Талас командасы алдыда. Талас жана ИИМ командаларынын ортосундагы 3-20 мүнөттүк башталды. Ал мезгилде Таластын оюнчусу Норуз Раатбек уулу ошол замат улакты жерден эңип кетүүгө болгон аракетин жасап, ал толук ишке ашпай калды. Биринчи жана экинчи бөлүктөрдүн жыйынтыгы боюнча 6-0 эсебинде Талас командасы алдыда. Негизинен бул беттеште албетте Талас фаворит болуп эсептелген. Андыктан бул эч кандай таң калыштуу көрүнүш эмес. Азыр болсо үчүнчү бөлүктө мына ушундай эң башкысы өздөрүнө ыңгайлуу эсепте Талас командасы сактап калышы керек. Себеби Таласта мына эртең мындай оорураак деп айтсак болот. Буга ИИМге караганда күчтүүрөөк командага туш келет. Себеби ал жарым финал, анда бул турнирдеги эң күчтүү 3 команданын бирөөсү болгон Достукка каршы ойнойт. Андыктан бүгүн алар бир аз күчүн баары бир сактаганга аракет жасайт болушу керек. Норуз Раатбек уулу дагы өзүнүн абдан активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Бул Талас командасындагы эң жаш оюнчу, ошентип бир нече ирет аракет кылган. Азыр мына өзүнүн аты улакты басып аткан. Норуз улакты жерден көтөрүп эңип кете алды. Жана ошол замат азыр карама каршы тарапка чабуулга өтүшү керек. Бул өзүнүн тайгазанын көздөй бараткан. Эми карама каршы тарапка минген аты Евро. Мына Евронун сызып бараткан учуру катары менен 3 оюнчу ага каршы келген. Деми азыр мына ушул ИИМден тайгазанынын жанында улак кармалып турат. Бул карама каршы тарапка жөн жерден бараткан жок. Бул тактикалык жүрүш. Ошентип атаандаштарым өздөрүнүн жарым таласында калтырып, андан кийин гана чабуулга өткөнгө аракет жасайт. Ал мезгилде мына артка кайрылганга дагы дээрлик шарт түзүлбөй жатат. Эки жагынан эки ИИМдин оюнчусу, ортодон дагы бир оюнчу келип кошулду. Мындай сүрмө топ барып, эми түз эле мына аянттан сыртка чыгып, калыстын ышкырыгы ошол замат жаңырды. Албетте 3-чү бөлүктө биз улакты тайгазандан көрө элекпиз. Бирок 6-0 эсеби бул мына чейрек финалдагы рекорд болуп турат. Анткени Бөрүлү 2-1 менен Ак Сууду утту. Андан кийин Сары Өзөн Талас жаштарын 2-0, Достук болсо Арашанды 5-0 менен уткан. Бул жерде болсо мына 6-0 эсеби катталып турат. Бул бүгүнкү күндөгү эң жакшы жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Ахиллес жана Урмат Раушан уулу ортодо. Ал өзүнүн атаандашын тегерек чийиндин ичине киргизбей сактап турган учуру. Темир Молдокулов болсо каршы чыккан. Темир Молдокулов 1984-жылы төрөлгөн. Анын минген аты Тайтору. Тайторуну Ахиллес таптакыр улакка жакындаткан жок. Эми Ахиллестин ээси Раушан улакты жерден көтөрүп эңип кете турган учурда Ахиллес улакты басып алды. Мына ошонун жыйынтыгында деми дагы бир аракет керек.
албетте канча жолу улакты көтөрүп кеткенге шарт түзүлсө ошончо жолу ал аракет кылуудан эч качан баш тартпайт. Бирок убакыт акырындап өтүүдө бул убакыт соңуна чыгып кала турган болсо албетте калыс ошол замат оюнду токтотуп бул чабандестерди алмаштырат. Албетте тактикалык жүрүш себеби ушундай турган учурда биз айрыкча Урмат Раушан уулу бир кыймыл аракет менен улакты жерден ийеңип кеткенге абдан машыккан оюнчулардын бири. Мына эми анда мүмкүнчүлүк болду. Улак Раушан, Урмат Раушан уулунун колунда. Тагыраагы ал такымга толук улакты басканга мүмкүнчүлүк ала алды. Карама каршы тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Андыктан аз жерден өзүнүн тайгазанына улакты салып ала жаздады. Бир сыра ойлонуп чыккандан кийин Ахиллестин мына ээси Урмат Раушан уулу чалынып барып улакты аз жерден көтөрө албай калчудай болгон. Ал мезгилде ИИМдин оюнчусу Молдокулов ал дагы өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү. Жана кайсыл оюнчу эми улакты көтөрүп кете алат болду экен деген суроо. Бул 3-чү тайм. Улам акырындап артка жылуу олтурат. Бул мезгилде сөзсүз түрдө улакты азыр тайгазанга салуу керек деген Талас командасында тапшырма жок. Себеби аларга баары бир алтын өл менен утабы, 6-1 менен утабы бул деле негизги маселе эмес. Эң башкысы буларды Талас командасын ойлонткон мына ушул жарым финалда беттеше турган Достук командасы болуп эсептелет. Себеби бул мына чейрек финалдагы беттештин тагдырын дээрлик чечип коюшту. Эми мына ушул өздөрүнүн айырмачылыгын ишенимдүү түрдө 3-чү таймдын соңуна чейин кармап калуу. ИИМ командасы мына калган бөлүктө албетте 6 жолу улакты тайгазанга салып коюшу албетте шек жаратат. Бул акылга сыйбаган нерсе деп айтсак да болот. Ал эми жок дегенде бирок бир жолу тайгазанга улакты салганга алар аракет кылып көрөт. Бир жолу салып алса, андан кийин экинчи ирет анын эч кандай ушундай өздөрүн токтоо алып жүрүүнүн ИИМ командасы үчүн кереги жок. Алар активдүү оюнду жүргүзүүдө. 6-0 албетте. Азыр жекеме жеке чыгуу бул жерде орун алат. Биз Талас командасынын машыктыруучусу тууралуу айтсак, бул Ислам Тазабеков, ал эми команданын жетекчиси Талас Бегалиев. ИИМдин командасынын жетекчиси бул Аскат Сулайманов, ал эми Чынасыл Чыныбаев болсо, бул Ички иштер министрлигинин командасынын машыктыруучусу. Ортодо кайрадан Максат Майтыков. Мына ушул Максат Майтыков тууралуу мага бир жакшы маалыматты беришти. Бул өзү негизинен тыйын эңмей менен машыгып жүргөн оюнчу. Жерден ушундай тыйынды эңип кетип жүргөн оюнчу. Албетте мына килейген улакты албетте эч кандай кыйналбастан көтөрүп кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк ала алат. Ошондуктан абдан чапчаң, абдан шамдагай. Дал шамдагайлыгын бул жерде дагы көрсөтүп, бир ордунда турбай абдан шуулдап жүргөн оюнчулардын бири ушул Максат Майтыков. Учурунда Талас командасында ойноп жүргөн, азыр өзүнүн мурда ойноп жүргөн командасына каршы мелдешти өткөрүүдө. Ал мезгилде Урмат Раушан уулу Максат Майтыковду азыр өзүнө жакын жолотпой, тагыраагы улакка жакын жолотпой, аны толук кароолго, камоого алып турган. Мына ой Азамат мына Майтыковдун тыйын эңип жүргөнү ушундан көрүнүп турат. Улакты мына бир айланып эңип бул жерде албетте Урмат Раушан уулуна караганда ийгиликтүүрөөк болуп чыкты. Бирок Раушан уулу бул жерден улакты албетте тартып алуусу дээрлик
мүмкін емес. Бұл албетте аянттан сыртқа чықпай ушул жерден өзүнө ыңгайлуу позицияны алып алышы керек. Майтыков ал мезгилде Урмат Раушан уулу бир аз арданып калды окшойт. Атандашына бул жерден утулуп калган, ошондуктан улакты тартып алууга болгон аракетин жасап жаткан мезгили. Эми Максат Майтыков минген аты Белек, Белектин үстүндө эми чабуулга чыкканга аракет жасай берсе болот. Бул эмнегедир өзүнүн тайказанын көздөй бет алды эле, ошол замат карама каршы тарапка жөнөдү. Ал учурда ушунчалык жерден улакты алганы менен, бирок андан аркы аракети ийгиликтүү болбой, каптал чийиндин жанында улак жерде жатат. Андыктан кайрадан жекеме-жеке орун алат. Улак жаткан жеринде бир топ суу болуп калыптыр, баткак. Анда жерде мааниси жок. Улакты талашып тартышуунун өзгөчө көрүнүш бул жерде орун алып жаткан мезгили. Улакты Ерлан Ибраимов көтөрүп жаткан учурда Улан Самсалиев болсо ушул оюнчунун өзүн кармап ага жардам берди. Жекеме-жекеге кайрадан Урмат Раушан уулу чыкты. Ага каршы Адилет Талант уулу. Бул минген аты генерал Уланбек Адилет Талант уулу 1992 жылы төрөлгөн, бирок генерал азыр Ахиллеске туруштук бере албай, аянттын дээрлик сыртына чейин чыгып кетти. Азыр болсо ошентип бул 3-чү бөлүк жекеме-жеке чыгуулар менен соңуна чыкчудай талас командасы булар албетте жарым финалдагы оюнду дагы эске алып атышат. Андыктан көп күч сарптабай ушундай жакшы формада эртеңки оюнга баруу үчүн дал ушундай оюндун жүрүшү аларга абдан ыңгайлуу. Беттештин тагдыры чечилип калган, убакыт гана соңуна чыгышы керек. Мына генералдын үстүндөгү азыр Адилет Талант уулу ушунчалык өзүнүн бир гана жолу болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуп көрдү. Мындай шартты азыр Урмат Раушан уулу мындан ары түзүп бербейт болушу керек. Урмат камчысын колуна тиштеди. Демек ал улакты жерден көтөрүп кетүүгө, эңип кетүүгө эмне гана аракет жасаган, бирок убактысы соңуна чыгып калды. Ерлан Ибраимов мына танкисттердин баш кийими менен талас командасынан болсо Урмат Шерипбеков. Эки командадагы экинчи катар санда ойногон оюнчулар. Урмат Шеримбековдун минген аты Рембо. Ал эми Ерлан Ибраимовдуку Немой. Ошол жок, бул Урмат Шерипбеков эмес, Тынчтык Кабылбеков Торпедо минген аты. Торпедонун үстүндө бул дагы биринчи номер менен. Чындыгында ийимдин оюнчуларына караганда, ийимдин оюнчуларынын аттарына караганда талас командасынын аттары жакшыраак. Бул мына ушул жекеме-жеке чыкканда эле толугу менен билинип калат. Ахиллес генералга туруштук берди. Андан кийин азыр мына Торпедо болсо Немойго каршы толугу менен күчтүүлүгүн көрсөтүп турат. Мына ушундай окуянын өнүгүшү менен 3-чү тайм албетте соңуна чыкчудай. Талас албетте талас татыктуу атаандаштыкты тагыраагы ийим командасы чабуулга өткөнгө мүмкүнчүлүктү талас командасы бербей койгондон кийин алар эмне кыларын билбей калышты. Убакыттын бүтүшүн гана күтүп турат. Дагы бирок беттешүүлөрүнө 5 минуттай убакыт бар. Бул учурда азыр болсо мына Тынчтык Кабылбеков бул 1982 жылы төрөлгөн оюнчу. Кайрадан оюнчулар алмашты. Бул ирет Темир Молдокулов менен Жаки Орозбаев минген аты Эртору талас командасына алгачкы упайды алып келген оюнчу. Дал ошол Жоки Орозбаев
Ал беттеш башталган деле албетте упайды өз командасына алып келген. Андан кийин Темир Молдокулов бул ИИМдин курамындагы эң мына жакшы оюнчулардын, тагыраагы активдүү, пайдалуу оюнчулардын бири. Бүгүнкү албетте бүгүн алар бул ошол Майтыков, Молдокуловдор дагы жакшы аракетин көрсөткөнү менен ийгиликтүү боло алышкан жок, бирок алардын аракетин биз баалап коюшубуз керек. Таластын оюнчусу Жоки Орозбаев азыр Темир Молдокуловду ыңгайлуу абалга алып келбей, аны азыр демилгени колго алуу үчүн болгон аракеттер жүрүүдө. Ал мезгилде улак дагы деле жерде бир нече мүнөт кетти, артта калды, дагы деле ортолук бөлүктө улак кармалып турат. Азыр булар улак эмес, бири аркылуу ыңгайлуу позицияны кармаганга аракет жасалууда. Ал мезгилде атаандашынын тескерисинче Темир Молдокулов улакты жерден көтөрүп баштаган. Ошол замат кайра Жоки Орозбаев улакты өз карамагына ишенимдүү ала алды. Эми албетте Темир Молдокуловду ал өзүнө жолотпойт. Жана Чаул өзүнүн тайгазанын көздөй жөнөп алды. Андыктан каршы ылдамдык орун алат. Ушул жерден эми албетте оюнчулар толугу менен өзүнүн атаандаштарына каршылыкты жолдорун тосуп бериши керек болчу. Биз 3-20 мүнөттүктө улакты тайгазандан көрө элекпиз. Азыр кооптуу абал бул жерде албетте жаралганы менен тайгазанга улакты таштаганга мүмкүнчүлүк болгон жок. ИИМдин оюнчулары абдан сапаттуу коргонуп жаткан учуру. Тайгазанга жакын келген менен аны ыңгайлуу жерге албетте алып алышы керек. Ал мезгилде улак мына ИИМдин командасынын оюнчуларынын колуна өттү. Бул жерде Тимуха деп айтып атат. Демек бул Темир Молдокулов. Ушундай каймана аты бар бул оюнчунун. Көп жылдан бери, ондогон жылдардан бери мына ушул улак тартып жүргөн оюнчу. Азыр болсо улак аянттан сыртка кеткен жок. Демек дал ушул жерден оюн андан ары уланат. Акырындап үчүнчү таймдагы соңуна жакындап калды. Эми ишенимдүү түрдө айта берсек болот. Ушул Талас командасы жарым финалда Достук командасына каршы ойнойт. Ал албетте эртеңки 19 март күнү боло турган беттеште орун алат. Оюндун ылдамдыгы артта калды. Эч кандай кызыктуулук бул жерде жок. Эки команда тең убакыттын бүтүшүн, көрүүчүлөр деле убакыттын бүтүшүн күтүп калды. Эмоциянын баары бүгүнкү күндө буга чейинки оюндарда, буга чейинки таймдарда калды деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал мезгилде азыр Таластын тайказанынын жанында жок, ИИМдин тайказанынын жанында улак жерде калган. Азыр жекеме жеке чыгуу орун алат. Эми мына ушул жерден албетте жекеме жеке чыгуу жана андан кийин беттеш соңуна чыгышы керек. Дээрлик улак ортого ташталды. Кайрадан эле Ахиллес жекеме жекеде ага каршы чыккан ИИМ командасынан Максат Майтыков. Минген аты белек. Максат Майтыков бул жерде өзүнө ыңгайлуу учурду түзө алган болчу. Андан ийгиликтүү болгон жок. Урмат Раушан уулу болсо таптакыр Майтыковду улакка жакындатчудай түрү жок. Азыр ушул тегерек чийинде Максат Майтыков белек аттуу минген аты менен айланып тегеренип жүргөн учуру. Деми саналуу гана албетте
көзірмемдер қалды беттештин бүтөрүнө. Эсиңиздерге салып өтсөк, бул мына чейрек финалдагы эң акыркы беттеш. Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы уюштуруп жаткан ушул Ноорус майрамына карата мелдеш. Ал мезгилде албетте Максат Майтыков улакты жерден көтөрүп кеткенге дагы бир ирет аракет жасап көрдү. Жалпысынан бул беттешке 16 команда катышты. Алардын ичинен суурулуп чыгып олтуруп, азыр болгону ошентип 4 гана команда калды. Бул Бөрүлү, Сары Өзөн, Достук жана Талас командасы. Демек, биз мына ушул 4 команданы 16 команданын ичинен тандап алдык. Бүгүнкү утулган командалар булар: Аксу Бөрүлүгө утулду, Талас жаштары Сары Өзөнгө утулду, Арашан Достукка утулган болсо, ИИМдин командасы ошентип бул беттеште Талас командасына каршы жеңилүүгө аргасыз болду. Эсиңиздерге салып өтсөк, мына жарым финалда Бөрүлү менен Сары Өзөн ойнойт жана Достук менен Талас ойнойт. Кимиси утса, ушул эки жарым финалдык беттештин уткандар биринчи орун үчүн, биринчи экинчи орун үчүн, ал эми утулганы үчүнчү орун үчүн 21 март күнү Ноорус майрамында оюндарын көрсөтүшөт. Бул беттеш дагы соңуна чыкты. Талас командасы ишенимдүү түрдө жарым финалга өтө алды. Биз Талас командасын жеңиши менен куттуктайбыз. ИИМдин командасы болсо татыктуу каршылык көрсөткөндүгү үчүн аларга да ыраазычылык билдиребиз жана кийинки башка турнирлерден ИИМ командасынын албетте оюндарын, жакшы оюндарын көрөбүз деп ишенип кетсек болот. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум жана ушул бул оюнду тартуучу топ, операторлор, режиссерлор болду. Саламатта калыңыздар. Биз сиздер менен кийинки жарым финалдан жолугабыз. Çok ese ata mekenge, çok gelgen şer